азамат мына негизи да анан чечилбей калган. Патриот экенсиң го мына. Чечиш керек болчу. Ондогон адамдар, мен ошол региондон болом. Ондогон адамдар каза болду. Ошондо мынау кармалып аткан адамдар бар, бир нерсе айта албайбы? Өлүп атканда. Эми эч ким эч нерсе деп айткан жок. Ондогон адамдар болду. Чыркырап чыгып аттым. Чыркап чыгып аттым. Энд 2 жолу кырылды кыргыз эли. Элдин оозун жаап койду. Жок, ошону айтып атам, ошонун себеби эмне болуп атат деп атам. Бийлик оозун жаап коюп атабы? Жок. Себеби чегаранын чечилбеши деп иним айтып атам. Экинчи. Борбордук Азияда канча мамлекет бар? 5 мамлекет бар. Туурабы? Бардыгы мурдагы советтик өлкөлөрдүн кирген өлкөлөрүбүз. Эми ошол 5 советтик өлкөлөрдө экономикалык өнүгүү качан болот? Качан инвестиция келсе болот. Инвестиция келет качан? Качан тынчтык болсо региондо. Прекрасно билесиз, мына жерде ишкер экенсиз. Тура айтамбы? Жооп берип коеюн. Туруп турсаң жооп берме. Карасаңыз, мына тынчтык болсо болот. А ошол тынчтыктын себеби эмне? Чегара маселеси. Чегара маселеси чечилген эмес. Чегара маселесин чечүү 7 миллион кыргыз элинин кызычылыгына жооп берет. 7 миллион кыргыздын кызычылыгына жооп берет. Мына сиз деле колдойсуз муну. Мына элим деле колдойт. Жок, аны колдойм. Бирок көрдүңүзбү? Мына жооп берет. Бийлик ошол Жок. Эми карасаңыз, эми карап турсаң, чегара маселесин чечилбесе болбойт. Эми азыр жок, эми карап туруңуз. Эми ошол маселени чечип атканда, ошондой адамдарыбыз өлүп атканда, эмне үчүн биз өзүбүздүн сөзү айткан эмеспиз? Эч ким айткан эмес мында. Азыр мына маселени чечилип, буюрса мына Өзбекстан менен маселе чечилди. Туурабы? Борбордук Азияда тынчтыктын биринчи кадамы ташталып атат. Туурабы? Туура. Эми мына тажик туугандар менен чечилсе, Борбордук Азияда дагы бир тынчтыктын толук түрдө тынчтык орношуна шарт түзүлөт. Бул биринчи кезекте сиз экөөбүздүн кызычылыгыбызга толук жооп берет. Бул биринчи кезекте кыргыз элинин кызычылыгына, Борбордук Азиянын кызычылыгына толук жооп берет. Ошон үчүн тараза экөөдө болуп калган. Кыргыз элинин 7 миллион элдин тагдыры турду. Анан кийин ошого каршы чыккандардын тагдыры турду. Кайсыны колдойт элеңиз сиз? Жок, туура эмес суроо берип атасыз. Трактовка таптакыр туура эмес. 7 миллионду туруп турсаңыз, сиз мага жооп бердиңиз, мен сизди биринчи укпадым. Туурабы? Биякта деле укпадым. Жок, туруп сөз жалпыга суроо берип атасыз. Жок, сиздин например сөз болбой туруңуз да. Мен биринчи например силердин пикириңерди уктум. Суроо берип атпайсызбы жалпы? Анан кийин например өзүмдүн оюмду айт дедиңиздер, айтып атам. Мен сиздин оюңузду түшүндүм да. Бакытбаке, Бакыт мырза мындай экен да. Биякта элдин кызыкчылыгы болгон жокко дейм. Неге дебейсизби? Айтыңызчы, неге дебейсизби? Анткени жакынкы 10 жылда, 20 жылда суу маселеси и бул стратегиялык аябай абдан сону бискен стратегиялык масштабтагы, мисалы, өзүн суу сактагычты берип атабыз да. Башка жер менен чечип койсо болбойбу? Ал суу бизге керек. 10 жылбы, 20 жылдан кийин суу Центральный Азияда, Борбордук Азияда түгөнүп мөңгүлөр ысык суук болуп жоголот. Бизге өзүбүзгө керектүү. Ошо Кемпироваттагы суу менен биздин өзүбүздүн эл колдончу. Туурабы? Сууну ким берип койду? Биздин ким айтты? Бүгүн бийлик берип койду, эки дос берип койду. Кайсы сууну? Кемпироват суу сактагычын. Кемпироват суу сактагычын соңку 60 жылда ким колдонуп аткан? Биз колдонуп атканбыз. Кантип колдонуп аткан? Биздин баланста турган. Ким колдонсо дагы биздин баланста турган. Сууну кантип колдонуп аткансыз? Жок, биздин баланста турган да. Жок, баланста турду, бирок сууну кантип колдонуп аткансыз? Ал аяктан деген жегин. Таш керек маселени коёрдум. Сууну кантип ким колдонуп азырсың? Жок, суу ким колдонсо деле баланс бизде болуп турган, биз берип коюп койдук, туурабы? Өзүбүздө баланста турган нерсени берип атпайлыбы? Кеп ошодо да жер үстү ата бабабыздан калган жер сууларды берип атпайлыбы? Тынчтыкта эле
Biz bu жақта жылға берели, соғыш болбосун, Кыргыз жер кемги берсин деген саясатчы жоқ та. Кемпирабадқа бардыңыз біле? Барган. Бардыңыз біле? Жоқ. Барған емес. Анын үчүн айтып Юристтер. Анда сөзсүз барыш керекпи? билиш керек да. Билиш керек, сөзсүз барыш керек деген бул сиздин. Чабып көрүскөндө камады го ошолорду. Камадыбы? Ладно. Жок, Мен мындай ал жөнүндө пикир билиш үчүн сөзсүз аякка барыш керек деген бул сөзүңүзгө. Мейли анда мындай кылалык. Сиз башка жака буруп атасыз да. Жок, мен анда мындай кылалык. Бул силердин пикириңерди билдим. Бирок как атуул катары эмнеде отурган балда жигиттердин баардыгы макул болот. Биз Кыргызстандын экономикасын көтөрүшүбүз керек. Элдин жашоосун жакшыртыш керек. Анын бир гана жолу бар. Тынчтыкты орнотуш керек. Жерлерди бере беребиз, тынчтыкты. Эч кандай жер берилбейт. Тынчтыкты орнотуш. Бул дегенчи. Бул деген сиздин пикириңиз. Ал факт. Жок, сиздин пикириңиз ал. Бул жерде Кыргыз элинин кызыкчылыгы, Кыргыз элинин Борбордук Азиянын кызыкчылыгы бар, бирип койгула жигиттер. Эгерде биз экономиканы көтөрөбүз десек, эгерде биз, например, жумуш орун түзөбүз десек, сөзсүз түрдө тынчтык керек. Медал, орден бериш керек иштешкен адамдарга. Биз да каалайбыз. Ошолоргочу мындай, ошондой саясий эркиндик жеткендиги үчүнчү сыйлык бериш керек. Жана камалып аткандар чындык үчүн камалып атат. Эми анын маселеси экинчи маселе. Кемпирабад да ошо. Анын маселеси экинчи маселе. Аны тартип коргондор чечет. Сейт ака ойнун бар чачыратып атасыз. Күнөө эле эмес деп айтып эч ким мен мисалы элчи катары айта албайм. Мен анын баардык жигиттердин баарын тааныйм, кыздардын баарын тааныйм. Чогуу жүргөнбүз. Аны күнөөлүү деп айтыштан мен алысмын. Бирок маселенин маңызы ушул. Маселенин маңызы жигиттер. Кыргыз элинин тагдыры. Маселенин маңызы Борбордук Азиянын тагдыры. Эгерде биз бүгүн ушуну чечпесек, Тажикстандагы согушка сиз бардыңызбы? Барган жоксуз, байке. Сиз бардыңызбы? Чоң согуштун себеби мына ушу чегара маселеси. Чоң согуштун себеби. Биз ошондо колодо койдой болуп көрдүңүзбү? Ошон үчүн чоң согуштун алдын алыш үчүн сөзсүз чегара маселесин чечиш керек. Сөзсүз түрдө чегара маселесин чечиш керек. Чегара маселесин чачууга ким каршы болсо, ал Кыргыз элинин кызыгына каршы. Эч ким каршы болгон жок биякта, Бактыр мырза. Экономиканы көтөргөнгө эч ким каршы болгон жок. Сиз айтып атасыз, 7 миллион элдин кызыкчылыгы, камалган жарандардын кызыкчылыгы, алардын пикири бири-бирине каршы келбейт. Ошол Кемпирабад үчүн камалган жарандардын кызыкчылыгы 7 миллион элдин пикирине каршы кылып койдуңузбу? Аларды эл душманы кылып койдуңуз. Сиз азыр сөзүңүзгө мен таяна турган болсом. Утрируй деп атасыңыз. Мен эл душман деп айттым. Сиз ошондой кылбадыңызбы? Же булардын кызыкчылыгын коргош керек болчу, Кемпирабад үчүн колгондорун. Же 7 миллион элдин кызыкчылыгын коргош керек. Туура сүйлөсүң. Жок, сиз сурооңузду бербедиңизби? Бири-бирине каршы болуппайбы ошондо? Биякта биз экономиканы, биздин талаптар таптакыр башка, сиз башка жагынан айландырып атасыз. Элчи катары бизди угуп койсоңуз, биздин талаптар кичинекей эле, сиз ошону чоң кылып атасыз да азыр бул жактанчы. Экономиканы көтөргөнгө ар бир кыргыздын жараны кызыктар. Чегаранын чечилишине ар бир жараны кызыктар. Бирок чегара чечилип атканда биздин жердин, элдин жарандарын, сиз айткан 7 миллион элдин ошол биздин территориянын кызыкчылыгы корголуш керек. Сиз бүгүнкү күндө толук жоопкерчиликти мойнуңузга алып айта аласызбы? Кемпирабаддын маселеси менен биздин кызыкчылык толук корголуп, чегара чечилди деп айта аласызбы? Кандай билимиң бар, айтчы. Жогорку билимим бар. Канча билим? Кайсы эмнени бүтүргөнсүң? Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайын бүтүргөн. Кайсыны бүтүргөнсүң? Анын бул жакка эмне чечти? Айтсам мен ошону айтайын. Кайсыны бүтүргөнсүң? Техникалык себеби айтып коеюн. Себеби билип койгула жигиттер. Чегара маселеси эч убакта жеңиш менен бүтпөйт. Уступка болот. Уступка деген обоюдный болот чегарада. Урматтуу элчи мырза, сиз элчи болуп туруп муну билишиңиз керек. Обоюдный болот уступка деген. Биз жөн эле угуп биздин талаптарды узатып койсоңуз деле сылыксыпа болот эле бизге бияктан экономика тууралуу, чегара тууралуу акыл үйрөтпөй. Ошон үчүн жигиттер, мен силерге айтарым мындай да. Сиздин пикирди түшүндүк. Ошондой. Анда мындай жолугушуунун кажети деле жок болчу. Биз башкача жок, мен силерге айтарым жигиттер деп элестеткенбиз. Уят болот жигиттер. Ошо сизге уят болот. Сизге уят болот. Ушундай кызматты ээлеп туруп, Уят болот. Түшүнүп түшүнбөй
көчөгө балдар алып чыккан. Сиз менин аргументтериме жооп бере албай койдуңуз го. Эмнени айтып атасыз? Эмнени айтып атасыз? Жоопкерчилик менен айта аласызбы? Кайсы аргументке Ошону Кемпир Абадты берилип кеткени менен ошол биздин чегараны Өзбекстан менен Кыргызстандын чегарасы чечилгенде биздин толук кызыкчылыгыбыз корголгон, элибиздин жерибиздин корголгонун ошону жоопкерчилик менен айта аласызбы? Туурабы чечилген деп. Инем. Кыска суроого кыска жооп менен айта алам. Чегара маселесин чечүү. Аны бизден айтып атабыз. Кыргыз мамлекетинин кызычына толук жооп берет. Толук жооп берет, бирок бүгүнкү күндө чечилгенде толук жооп береби? Бул өтө маанилүү маселе. Көрдүңүзбү, жообуңуз жок, айландырбай эле чечилген койгуңуз. эмес. Көрдүңбү? Ал эми түшүнүп Бүгүн да чечилген жок. Соңку 30 түшүнбөй. жылда эмнеге чечилген эмес? Себеби биздин түшүнбөй. кошуналар бизге туура эмес талаптарды коюп келген. Биздин кызыкчылыктар корголбой турган талаптарды коюп келген. Ошон үчүн чечилген эмес. Алар деген билимсиз, илимсиз же саясий эрки жетпегенден чечкен эмес. Түшүнүп түшүнбөй. Ошо түшүнбөй. Сиз дагы билбеш керек. Мен шуну айтам да жигит. кандай дейсиз? Түшүнүп түшүнбөй маселени. Элди бударажып этпеш керек. Эмнени түшүнбөй атабыз? Маселени түшүнбөй. Кайсы маселени түшүнбөй Чегара атабыз? маселеси тагдыр чечүүчү маселе билип кой. Аны эч ким бардыгыбыз мойнубузга алабыз. Соңку 30 жылда Сиз чечилбеген маселе. жоопкерчилик менен азыр менин түз суроомо түз жооп бере алган жоксуз. Аякта көрүп атат 200 киши. Мен билем. Билсеңиз ошол менин түз суроомо түз жооп бере алган Маселесин жоксуз. чечкенге Чегара маселесин чечкенге эч ким каршы болгон жок. Бирок биздин кызыкчылыктар корголуп чечилиш керек. Оозуңузду жабыңыз дагы. Сиз менин оозумду жаппаңыз. Кыргызстандан оозубуз жабылган үчүн биз бияка келип отурабыз. Сиз биздин оозубузду жаппаңыз. Чечүү биринчи кезекте сенин атаңдын, менин атамдын, менин туугандарымдын, кыргыз элинин 7 миллион элдин кызычына жок. Аны биз дагы билебиз. Бирок биздин кызыкчылыктар корголуп чечилиш керек. Сиз ошону толук жоопкерчилик менен айта алган жоксуз. Ошон үчүн билип жүргөн мамлекеттин тагдыры оюн эмес. Ошону сиз билип жүрүңүз. Мамлекеттин тагдыры оюн. Ошону сиз билип жүрүңүз. Мамлекеттин тагдыры Сиз оюн эмес. элдин эсебинен айлык алып, ушул жакта кызмат ордун ээлеп отурасыз. Мисал үчүн, анан биздин талаптарды тынч эле угуп узатып койгондун ордуна бияктан измухи сылана кылып, кенедей нерсени от кылып капкаяктагы биз баарыбыз жет билип турган эле маселелерди көтөрүп, Сен андай шоу кылба да эниме. Шоуду сиз баштабадыңызбы? Шоуду сиз баштабадыңызбы? Сен. Шоуду сиз баштабадыңызбы? Эмнени айтып атасың? Жок, айлык алып отурганыңыз калппы? Сүйлөгөнүң бир маңызды айтсаң, маңызды. Кайсыны? Мен айтып атам, бизди жөн эле угуп, Мен айтып атам, койгондун мамлекеттин ордуна. кызыкчылыгын биринчи кой деп. Мен эмне? Кимдин кызыкчылыгын коюп атам? кызыкчылыгын койбойм. Кайсы кызыкчылыгым? Жооп бериңизчи. Кайсы кызыкчылыгымды коюп атам? Жооп бериңизчи. Эмне үчүн келип атасың бул жерге? Айтпадым аны, 10 жолу сурадыңыз. Эмне үчүн келип атасың? Мен бүгүн Чегара чечилбесин деп келип атасың. Туура эмес. чегара чечилсин, биздин кызыкчылыктар корголуп чечилсин. Бүгүн биздин талаптарды ал жок, аны сиз баштадыңыз. Чечилген энем. Биздин талаптардын арасында болгону саясий туткундарга боштондук, кичинекей эле талаптарды угуп бошотуп коюшуңуз керек болчу бизди. Ал маселе боюнча башка. Ошо ал башка маселе да. Аны сиз чечпесеңиз эмнеге бизге ошол суроону берип атасыз анда? Жок, ал маселени мен чечпейм. Сиз чечпейсиз. Элчи чечпейт да. Элчи чечпейт. Элчи чечпейт. Анан эмне дейсиң? Анан эмне айтып атасыз бизге чегараны чечпесеңиз? Мен айтып атам элдерге. Инилерди бударажып этпе. Будараш эткен жок эч ким. Биякта ар бири өзүнүн эрки менен келди. Сиз будараш деп атасыз. Потому что Сиз будараш деп ар атасыз. бирибиз Кыргызстандын атуулубуз. Туура, ар бирибиз Кыргызстандын атуулубуз. Ар бирибизге мекенибиз ыйык. Ар бирибизге мекенибиз ыйык. Ana. Анан Бүгүн болсоң эртең да барасың Кыргызстанга. ошо мекен ыйык болгон үчүн тетиклер камакта отурат, өзүнүн ой пикирин билдирип. Ал маселе бешкинчи. Экинчи болсо анда эмнеге сиз ошону козгоп атасыз анда? Ошон үчүн иним жыйнап туруп кетип кал. Сиз алдыгында буйрукту беренге укугуңуз жок, жыйнап туруп кетип кал. Себеби биздин бүгүнкү саат 4кө чейин укугубуз бар, уруксатыбыз бар. Сиз эмнеге антип айтып атасыз, жыйнап туруп кетип калды? Сиз эмнеге антип айтып атасыз? Иним мен сага ага катар айтып атам. Жок, сиз мага буйрук иретин айтып атасыз, жыйнап туруп кетип калды. Биз Кыргызстандан оозубуз жабылган аз келгенсип, эми сиз бияктан биздин оозубузду жабасызбы? Сен оозуң ичиңе жапкан жок. Сиз айтып атпайсызбы кетип калды? Жыйнап туруп кетип калды. Анан бул эмне тыюу салып Ичким атасыз? сен. Сүйлөп атпайсың. Сиз чектөө коюп атпайсызбы? Мен чектөө койгон жокмун. Кетип кал деген сөз эмнеге жатат анда? Мен Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн кетип калдым. Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн чыгып атабыз биз ушакка. Потому что бизге экономиканы көтөрүш керек. Экономиканы көтөргөнгө каршы болуп чыккан жокпуз Ошон биз. чегараны чечтик. Экономиканы Ошон үчүн чегараны көтөргөнгө каршы чечтик. болуп чыккан жокпуз. Анда эмесе, например, плакаты жыйда кетип калды. Жок, кетпейбиз. Потому что бизге чегараны чечкенге биздин негизги милдетибиз. Биздин негизги милдет, биздин укукта, биздин кызыкчылык корголуп чечилген биздин милдетибиз.